Саламатсыңар, урматтуу кыргыз элинин көрөрмандары. Мына азыркы учурда Нуржан деген жигит менен отурам. Бул биздин кыргыз элинин көкбөрү боюнча курама командасынын мүчөсү. Өзүнүн кайманаты Карадөө деген кайманат. Буга чейин монгол менен жана өзбек туугандары менен ойногон оюнда байкадык. Билесиңер, ар бир кыргыз элинде баатырлардын аттарынын өзүнүн эле жөн эле аты эмес, кайманаты менен жүргөн адамдар болгон. Ошондой эле мына азыр Нуржан дагы Карадөө деп Facebook жана башка социалдык баракчаларда түйүндөрдө ушу көп сурашкан. Бул эми деген жигит депчи. Мен айтып кетти элем, бул жигитти кыргыз элинин Мессиси же болбосо Криштиану Роналдусу деп кетем да. Эми Нуржан өзүң айтып койсоң, ушул кече монгол менен жана өзбек туугандары менен ойнодуңар. Ошол оюндардын өзгөчөлүгү эмнеде болду? Эми кече деген биз монгол туугандар менен ойнодук, мамлекет менен. Ал жерде деген монгол мамлекетинен келген туугандар аз экен. Казактуу биз тааныган казак кулакчылары, күчтүү оюнчулар бар экен. Оюн өтө эле күчтүү оюн болду. Биз андай деп ойлогон эмес болчук, ал Монголияны. Бирок эмнегедир күчтүү оюн болуп, бирок аттар травма алган жок, балдар алган жок, бирок жакшы оюн болуп 4-0 счетунда алар жеңдик. Буюрса дагы бүгүн деген өзбек туугандар менен ойнодук. Алар болсо 11-2 менен жеңдик. Буюрса жылыш болуп келатат. Буюрса эртең Түркия мамлекети менен, АКШ менен ошолор менен оюндар күтүп турат. Буюрса аларды да күчтүү соперниктер буюрса. Аларды жеңсек, буюрса финалга барабыз деген чоң ниетибиз бар. Финалга барсак, биринчиликти алып Кыргызстанга желекти көтөрүп барабыз деген чоң максаттарыбыз бар буюрса. Ошо финал боюнча кыргыз көрөрмандар аябай күтүп жатышат да. Ушул албетте көкбөрүнүн эгелери мыкты ойнойт да, кыргыз менен казак. Ошол эле финалга кыргыз менен казак чыгат го деген баардыгы ниет толтурушат. Өзүңөр кандайсыңар эми финалга кыргыз казак таймашы болобу же болбойбу? Өзүңөр кандай, ошол жетеби жетпейби? Эми буюрса баарыбыз тең, балдар тең, ушу көлдө 2 ай машыкты. Үй бетин көрүшпөй, ушу акелер бар. Ошол үй бетин көрүшпөй 2 ай даярдандык. Ысык көл областында. Ушу Азия чемпионат мирге барабыз деп 2 ай даярдандык. Буюрса Кудай деп, оомин деп келдик. Чоң ниетибиз бар, буюрса барабыз финалга. Казак туугандар менен финалда ойнойбуз буюрса. Эми бул жерде ушу айтып кетсеңер, мына казак тууганда жүрөсүңөр, казак туугандардын тозушу, конок бейилдиги, серге түспөгөн шарттары кандай деңгээлде болуп жатат? Эми бул жакшы эле деңгээлде болуп атат. Жашаган жерибиз жакшы, тамак ашыбыз жакшы эле болуп атат. Ал эч жаман немебиз жок казак туугандарга. Жакшы тозушабызды, ушундай жакшы болуп атат буюрса. Мындай жүргөндө жакшы эле мамиле кылышып атат. Спорт деген спорт буюрса, спорт эми ачуу болот. Ачууланасың, атын берсе, буюрса жакшы оюн болот деп ишенем. Агыркы суроо эми өзүң боюнча, Нуржан, эмне үчүн сени Карадөө деген кайманатка кондурушту? Бул өстүн айылда акелер бар, улакчы чоң акелер. Өзүм кара болгондуктан мынча күчтүү болгондуктан ошо байкелер Карадөө деп коюшу. Бирөө Карадөө деп койду, анан кийин бир оюн барып жакшы чаптым. Айылдагы оюнда. Область болуп. Регионду улактатканбыз. Ошол жерден жакшы чаап, мыкты чабуучуну алып, анан ошол жерден Карадөө дешип койгон да. Өзүң кайдан болосуң? Кайсы айыл? Өзүм Талас областынын Кара-Бура районунун Бакайыр айылынын кулунда болом. Жакшы. Эми өзүңөр мына азыр көрөрмандарыңар көрүп жатат. Көрөрмандарың эмне деп калып калды кыргыз элине? Көрөрмандарга буюрса деген бизге ишенип отурат көрөрмандар. Жеңип келет. Жигиттерге ийгиликтешип. Көрөрмандарга чоң рахмат, биздин амандыгыбызды травмасыз чапсын деп ийгилик каалашып отурушат көрөрмандарга. Буюрса Кыргызстанга желекти желбирет биринчиликти алып барабыз деген чоң ишеничтебиз. Иншалла биз да ошого күйүп келдик, атайын Бишкектен Астанага жабардык, сер үчүн күйөбүз. Биз ишенебиз ошо. Кыргыз эли чемпион болот деп. Чемпион болосуз Кыргызстан. Алга Кыргыз. Алга Кыргызстан.